Урматтуу курултайдын катышуучулары, мен Баткен областынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Билемин. Садыр Нуркожоевич баш болуп, бардыгы эң негизги максатта чек-араны койгон. Бирок начар кетип атат. Ушул ишти жакшы жолго койбосо, Баткенди халык кыйын болуп калат. Азыркы күндө эми бул цифраны мен айтпай эле коеюн, кереги жок. Үйлөрүн таштап, Ош, Чүй, Россияга кеткендер болуп атат. Бирок бул аз. Анткени биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чек-арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүнү тездетиш керек. Уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көкташ айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер биз бирде тажыкты киргизбейбиз. Бир дагы. Мына кечеги тополоңдо Көкташ айылыга кире алган жоктор 2-3 үйдү караң күйгүзүштү. Аны да алыстан аткылап жатып. Самаркандеги айылыга кирди. Аны мергенчилер коргоп калды. Биздин айылды баягы өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бир да тажыкты киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажыктар да кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Объезд жолу менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгерде өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени жолго койсо, биздин балдар чек-араны коргоп турбайт беле? Дагы бир маселе. Оюңузду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Ой, 1 мүнөт суранайынчы, 1 мүнөт. Чек-араны тездетип туруп зым-тор тоссо, тажик эмес мышык да кире албайт. Мал уурулук бизде 9-10 жылдан бери токтобойт. Изи барат, Тажикстанга кирип кеткен, милициялар барып токтоп калат ошол жерде. Мал уурулук токтолот. Анан эң акырында жана менден мурдагы Баткенден чыккан делегаттар айтып кетти. Жалпы кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери жардам берип турасыздар. Misal için Kadamcayga kire başlaganda уже bardыгы турат. Биздин ел качканда үй бар, жай бар, тамак аш бар деп. Рахмат бардыгыңыздарга.
Kadamjay'dan başlap Oş, Jalalabad, Küy, даже Narından var ekeney. Rahmat bardığınızda ben razımın, eldin atından razıçılık bildirem. Akırında emikçile maqtap koyup birlikte gelgenden beri biz korkpay kaldık. Tacikler menen kadimkidey askerlerimiz atışıp atadı. Rahmat. Var olunuz, rahmat sizden.